Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн чебурек даярдайбыз. Азыр жаз мезгили болуп, көк чөптөрдүн жайнап турган кезинде дал ушундай сонун даамдуу пирожкинин рецепти менимче баарыбызга эле керек болот. Андыктан видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Камыры дагы эң эле жөнөкөй. Алгач унду ээлеп алабыз. Ал эми жылуу сууга туз жана алма кычкылын кошобуз. Эгер алма кычкылы жок болсо, анда 9% уксуздан 1 чай кашык кошуп койсоңуз, бул дагы камырды өзгөчө даамдуу жана кытыраак кылат. Ошондой эле 2 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, жакшылап аралаштырып, камырыбызды жууруп баштайбыз. Камыр өтө катуу эмес жана жумшак дагы эмес, орточо жумшактыкта болушу керек. Камырды абдан көпкө ыйлеп, жууруштун деле кереги жок, абдан тырышчаак болуп калат. Андыктан жакшылап аралаштырып, жууруп алып эле бетин жаап 10-15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми толтурмабызга 4-5 байлам, бизге 100 сай керек. Бул менен 500 граммдай алсак жетиштүү болот. Майдалап туурап алабыз. Жана 5 жумуртканы чагып, жакшылап чалып алабыз. Эми табага бир аз өсүмдүк майын куюп, 100 сайды, ошондой эле жумуртканы кууруп алсак болот. Бул жерде 100 сайды куурбай эле жоңганы жумуртканын өзүн кууруп, чийки 100 сайга аралаштырып койсок дагы болот. Татымалдардан бир аз туз, кара мурч жана өзүңүзгө жаккан башка татымалдарды дагы кошсоңуз болот. 1-2 мүнөт гана кууруп, андан кийин жумуртканы куябыз. Жумуртка менен чогуу дагы 1 мүнөттөй жакшылап аралаштырып, жумуртканы майдалап салышыбыз керек аралаштырып жатканда. Андан кийин оттон алып, бир аз муздаганча коюп коебуз. Ушу менен толтурмабыз даяр болот. Камырды мен 16 бирдей бөлүккө бөлдүм. Ошондо орточо көлөмдөгү чебуректер болот. Эгер чоңураак кылам десеңиз, анда бир аз азыраак кылабыз. Бардыгын тоголоктоп даярдап, бетин жаап 5-10 мүнөт тыныктырып койсок, камырыбыз жакшы жайылат. Камырды тоголок кылып жука жайып алдык. Канчалык жука жайсак, ошончолук жакшы болот. Жарымына толтурманы салып, четтерин жакшылап бекитип, ысып турган майга салып, эки жагынан кызарта бышырып алабыз эми.
достор, мына ушундай эң эле жөнөкөй азыктардан аябагандай даамдуу сонун чебуректерибиз даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми ушул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып жана каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.